Өз карындашын 2 жылдай зордуктап жүргөнгө айыпталган сот иши аягына чыга элек. Арыздануучулар сот мыйзамсыз чечим чыгарды деп ушуну менен Талас облустук сотуна экинчи рет кайрылышууда. Сот 27 ноябрга белгиленген. Бирок прокурор ооруп калды деген себептен ишти кароо 17 ноябрга жылды. Өз тууганынан зордук көрдү деп азап тартып чындык издеп жүргөн арыздануучулардын арыз муңу кабарчыбыздын материалында. Арыз даттанууларыбызды бердик. Акыйкаттык издеп барбаган эшиги кайрылбаган кишиси калбаганын айтып, көз жашын төгүп 13 жаштагы сиңдисинин укугун коргоп жүрөт. Маселе оор өтө татаалдашып кеткенин айткан Рахима Айкынбаева окуяны башынан бери төкпөй чачпай айтып берди. Биздин аталаш бир тууган агабыздын баласы Дөлөнов Эрлан тарабынан менин кичинекей сиңдим секелек эне сүтү кетелек али бала сезими ойгон эле кичинекей сиңдимди 11 жашынан баштап коркутуу, үркүтүү менен психикалык жарат келтирип, аны өзүнүн жаман арам ишин ишке ашырып зордуктап келген. Сексуальный домогательство кылып жүргөн кезин биз 2012 жылы өзүнүн бир тууган жеңеси аркылуу билгенбиз. Анда ооба мен кызым катары эркелеткен болчумун деген шылтоо менен кутулуп кеткен болчу, кечирим сурап. Ошол боюнча анда катуу чоң эскертүү берилген. Андан кийин бул адам өтө эле ыймандын образын аткарып, 5 мал намаз окуган, мечиттен калбаган, адамды ыйманга чакырган кишилерди ушундай баягы сүннөт коюп, сакал коюп, мындай эл көзүнө аябай жакшы адамдын образын аткарган. Жабырлануучунун эжесинин айтуусунда бирок ал иш ошол боюнча бүтүп калбайт. Тескерисинче кез келген жерде өспүрүм кызды зордуктап, бирөөгө айтсаң өлтүрөм деп коркутуп, арам ишин 2 жылдай жасап жүрөт. 2 жылдан кийин анын ишин аялы өз көзү менен көрүп билет. Ушул окуядан кийин милицияга кайрылышып, шектүү Дөлөнов Эрланды күч кызматкерлери кармап кетет. Жана 129-берененин 4-пунктунун негизинде иш козголот. Кызды алып мен Талас областык жеке частный клиникага алып барып көрдүм. Ошол күнү суд мед экспертиза даярдалып, ошол күнү экспертизадан өттү. Тергөө учурунда кыз багы өзү суицид болуп, анан калпайтпайбы деген суроо боюнча Бишкектеги психиатрический экспертизага дайындады. Анан экспертизадан өткөн соң дагы ал канааттандырарлык болбой, кыз 60 күн балдар психикалык ооруканасында дарыланып чыкты. Ал жерден ПТСР деген диагнозду коюшту. Ошол жерден билинди, мен сиңдимдин экспертизанын жыйынтыгында калп айтканга фантазиясы жок, ушундай экспертизанын корутундусу. Иш сотко өтүп, коркутуп да, жакшы айтып да сүйлөшөлү деп акча да сунушташат. Бирок жабырлануучу тарап кыздын намысы баарынан бийик деп акча алуудан баш тартканда айыл ичинде түрдүү ушактарды таратып кичине кызды жамандап башташат. Алгач Бакаята райондук сотунда Ташкараева аттуу судья карайт. Ушул учурда кимден акыл алганы белгисиз зордукчулдукка шектүүнүн эжеси Айгеримдин бир тууганына акча жана Бишкектен жер тилкесин сунуштап, эркектин атын өзгөртүп коюуну сунуштайт. Сөздүн бир эле сөз менен зато иштин баары бүтөт. Эме десең, мына жок ошентире алам десең, мынакей менде азыр колумда турат, красный книгам документ тип баары турат, давай бүгүн десең бүгүн, эртең десең эртең мен оформить этип берем. Кайра тиги сот эртең дагы канчаны сурайт, еще Ерлан каматып салса кандай болот? Бул сунушта өтпөгөндөн кийин айыпталуучулар сот менен сүйлөшүүгө өтүшөт жана судья Ташкараева дарыгерлердин корутундусун эске албай, күбөлөрдүн айтканына да көңүл бурбай, жыныстык катнашка кыз өзү макул болгон деп Дөлөновду 2 жылга шарттуу кесип эркиндикке кое берет. Өкүмгө нааразы арыздануучулар 2-инстанцияга кайрылышат. Талас облустук сотуда Бакаята сотунун чечимин күчүндө калтырат. Арыздануучулар акыйкаттык издеп жогорку сотко келишет. Мындай иш кайра каралсын деп Манас райондук сотуна жиберилет. Манас райондук сотуда башкалардан айырмаланбай эле ишти созуп, аны кароо күнүн белгилеп, бирок кайра жылдырып 2-сентябрда мурдагы эле чечимдерди кайра чыгарат. Кангелдиева Зулайкан өкүм ошондой эле даяр экен. Ушундай ичибиз күйдү, аябай ызаландык. Кайка барарыбызды, кайка кайрыларыбызды билген жокмун. Акыры келип ушу жогорку кеңештин астында отурам. Муну менен судья Кангелдиева 129-беренени 132-беренеге алмаштырат. Балага 14 жашка толбогон кызга карата болгон айыпты 16 жашка толуп эле кыздын макулдугу менен жыныстык катнашта болду деген статьяга которуп салып атат да. 13 жашар Айгерим балдарды коргоо уюмунун жардамы менен коопсуз жерге жайгаштырылган. ызы-чуу башталгандан бери мектепке да барбай калган. Ата-энеси айылдан көчүп Бишкекте акыйкаттык издеп жүрүшөт. Бул кыз 7 айдан баштап менин колумда өскөн.
ушу жаңы өсүп келаткан кененей кызымдын тагдырын талкалаган үчүн ушу мыйзам чегинде жооп берсе деген эмнеде келатам. Же болбосо булар кайра ушундай кылмышты кылып алып бир туугандары акча үчүн ушундай нерсени жасап атат деген сөздү элге таратып, азыр мен айылда жашабай элемин. Быйылкы жерлерибиз дагы калды. Мен ушу чындыкты издеп чырылдап жүрөм. Райондук соттун чечимине нааразы болуп Айкынбаева облустук сотко кайрылган. Облустук сотто ишти кароо 27 октябрга белгиленген. Бирок прокурор ооруп калды деген себеп менен ишти кароо 17 ноябрга жылдырылды. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.